Исап менен Жакыптын төрөлүшү. Башталыш 25-бөлүм 19-аяттан 34-аятка чейин жана 26-бөлүм 1-аяттан 5-аятка чейин. Ыбрайымдын уулу Исхактын санжырасы мындай. Исхактын атасы Ыбрайым. Исхак Паддан Арамда жашаган арамейлик Бетуэлдин кызы Лабандын карындашы Рабихага үйлөнгөндө 40 жашта эле. Рабиханын согончогу канабагандыктан Исхак жараткан эгеге дуа кылды. Жараткан эге анын дуасын угуп, аялы Рабиханын боюна бүттү. Анын курсагындагы балдар бири-бири менен тебише баштады. Ошондо Рабиха эмнеге башыма мындай иш түштү деп жараткан эгеден сурады. Жараткан эге ага мындай деди. Сенин ичиңде эки эл жатат. Сенден эки башка эл туулат. Биринен бири ашып өтүп, улуусу кичүүсүнө кул болот. Рабиханын көз жарар маалы келгенде курсагында эгиз балдар бар экени билинди. Биринчиси эти кып-кызыл болуп, денеси теридей түктүү эле. Ошондуктан анын атын Эсап коюшту. Анан Эсаптын согончогун кармап иниси чыкты. Аны Жакып деп аташты. Алар туулганда Исхак 60 жашта эле. Балдар эржетти. Эсап талаа түздү сүйгөн кыйын аңчы, Жакып болсо чатырдан чыкпаган момун адам болду. Аңдын эти жаккандыктан Исхак Эсапты жакшы көрчү. Ал эми Рабига Жакыпты жакшы көрөр эле. Бир күнү Жакып тамак бышырып жатканда Эсап талаадан ачка келди. Ал Жакыпка: "Мага кызылдан, мына бул кызылдан берчи, шайым кетти", деди. Ушул үчүн Эсап Эдом деп да аталып кеткен. Жакып: "Алгач, тунуулдук укугуңду мага сат", деди. "Өлгөнү турганда туңгучтуктун мага эмне кереги бар?" деди Эсап. "Алгач, мага ант бер", деди Жакып. Эсап ант берип, туңгучтугун Жакыпка сатты. Ошондо Жакып ага нан менен жасмык сорпо берди. Эсап болсо тамагын ичти да басып кетти. Ошентип Эсап туңгучтугун барктаган жок. Ошол жерде Ибрайымдын тушундагыдай эле катуу ачарчылык болду. Исхак Герардагы Пелишти падышасы Абимелекке жөнөдү. Жараткан эге Исхакка көрүнүп мындай деди: "Мисирге барба. Мен айта турган жерден байрал. Ошол жерде келгин болуп жаша. Мен сени менен бирге болуп, сага батамды берем. Мына ушул жердин баарын сага жана сенин тукумуңа берем. Атаң Ибрайымга берген антымды аткарам. Тукумуңду асмандагы жылдыздай көбөйтүп, ушул жердин баарын аларга берем. Сенин тукумуң аркылуу жер бетиндеги баардык элдерге менин батам тиет. Ибрайым тилимди угуп, буйругумду, осуяттарымды, көрсөтмөлөрүмдү жана мыйзамдарымды сактагандыгы үчүн мен сага батамды берем." Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо. Бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо. Бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо. Бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо. Бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо. Бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды
талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com